Логопед бул абдан керектүү кесип азыркы учурда, себеби сүйлөгөн балдар өтө көбөйүп кетип атат. Логопед түздөн түз артикуляционный аппарат менен иштейт. Баланы туура сүйлөштү үйрөтөт. Андан сырткары чоң жана майда моторика менен иштейт. Себеби баягы тил ошо колдун учубузда болот экен да. Канчалык биз майда жумуш кылсак, эмнеге бисер менен иштетебиз балдарды, макарон боеп турабыз, сүрөт тарттырабыз. Канчалык майда моторика жакшы иштесе, ошончалык сүйлөй турган нерв жандандырып жакшы иштейт. Дефектолог болсо интеллектуалдык өнүгүү болуш үчүн ошол упражнениялар менен иштейт. Себеби одновременно азыр көбүнчө логопед, дефектологдор бирге апарып жатышат жумушту. Себеби логопед туура сүйлөштү үйрөтөт, дем алуу гимнастикасын үйрөтөт, пальчиковый гимнастиканы үйрөтөт. Дефектолог болсо именно интеллектуалдык ан сезимди көтөрүү боюнча упражненияларды жана көнүгүүлөрдү жана сабактарды өткөзөт. 3,5 жашка чейин баланын тили сөзсүз түрүндө чыгыш керек. Эгерде 3,5 жашка чейин баланын тили чыкпаса, анда ата-эне сөзсүз баланы логопедке консультацияга алып келиш керек. Өнүккөн өлкөлөрдө 2 жашта бала сүйлөсө, логопедиялык изилдөө өтөт. Ошонун негизинде анан кийин диагноз коюлат.